Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımızga katta like basın unutmanglar. Aldında sizlerle daha kızıklı angemelerinin bölüşmekçüyüz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusallim ala rasulihil kerim. Oşol günü kögüm kirip kaç kagarayıp kalgan. Apam eşiklerdi bekitip bardalardı japtı. Jay namazını jayıp başına oturdu. Men düşünsöm düşünbösöm dagı apamdın janına oturup kiçinekey alakanımды jayıp jaratkanga duba kıldım. Oşol учурда эшик кагылды. Апамдан мурун мен чуркап барып эшикти ача салдым. Эшикти ачкан кезде орто жаштарда жашаган, үстү башы жамынган, чырайлуу, жүзүнөн нур төгүлгөн бир аял турган экен. Салам алейкум акыреттик сиңдим деп ал апама карады. Кудайы конокко мага бул үйдө конуп кетүүгө жай табылар бекен? Апам ойлонбостон Кудайы конокко жаным курман болсун деди. Каалаган жериңизден жай алсаңыз болот. Жанагы сулуу аял бисмиллахиррахманиррахим деп ичкериге кирди. Üstünkü kiyimini dagы чечпестен отургучка отурду. Biraz su alsam bolобу деп сурады. Апам бир чыны су алып берди. Суунун жарымын гана ичти. Андан кийин мени жанына жакын чакырып алды да, "Кел кызым, бул суудан сен да бир урттам ичип ал" деди. Негизи мен таанымаган адамдын жанына эч качан жолоочу эмесмин. Өтөн адамдан алыс качышат элем. Бирок бул аялдын менин өзүнө тартып турган бир башкача күч бар эле. Эмнегедир бул жолу мен ал аялдын жанына дароо жетип барамда, аны көрөрүм менен эле жүрөгүм жылып жакшы көрүп калдым. Андан кийин колунан сууну алып ичтим. Чынынын түбүдө дагы бир аз суу калды. "Ал, сен да ич, акыреттик сиңдим" деди. Апам ал суудан жута урттап ичти. Апамдын көздөрүн карадым. Алгачкы жолу анын көздөрүндө кубанычтын учкундарын көрдүм. Менин оюмча бүгүн бизге Кудай конок болуп келген дүйнөдөгү эң ширин, эң сүйкүмдүү аял затынан ким экендигин апам туюп билгендей болду. Апамдын көздөрү күлүмдөп, жүзүндө жагымдуу жылмайып пайда болду. Көптөн бери көз жаштан арылбаган көздөрү тереңине кирип кеткен эле. "Кош келдиңиз, зыяратыңыздан кеп калыңыз" деди апам. Жараткан Аллахтан бизге берген баардык нерсесинде бир жакшылык бар деп баштады ал аял сөзүн. Роббим эч бир кулун кыйынчылыкка, жалгыздыкка таштап койбойт. Болгону аларга сыноо берет. Мына ошол сыноолордун артында бейиштин ачкычы болот. Эгер сыноолор өтө кыйын болсо, оор болсо, демек Роббим ал адамдын бейишке чыгышын каалап жатат деп билсек болот. Бул дүйнөдө жыргалчылыкта өмүр сүргөнгөр менен тагдыр жашоо кечиргендердин айырмачылыгы акыретте белгилүү болот. Мээримдүү, ырайымдуу боорукер Аллах кыйынчылыкта жашаган кулдарына бейиштин жыргалчылыктан берген кезде бул дүйнөнүн жыргалында көргөндөр аттең. Биз дагы ал жактагы дүйнөдө азап тартып түгөнгүс арманда болсок кандай болмок эле деп кайрадан дагы армандашат. Ал келген аял мага жылмайып карады да, "Кызым, коркпо, Роббиң сени сенден да жакшы көрөт, жакшы билет. Сен бир гана Аллахка тапшыр, баарын тапшыр, башкасына кийлигишпе, алар баарын өз орду менен берет. Эч бир кулун азапта калтырбайт" деп айтты. Кайсы бир адамдын Роббиси сыяктуу бир сүйгөнү болсо, ага эч кимдин эшигин каккылап жардам суроонун зарылчылыгы жок. Эч кимдин алдына барып, тизе бүгүп жалбаруунун деле кереги жок. Анан апама карап, жүзүнүн нуру тамган дүйнөдөгү эң сүйкүмдүү аял заты биздин бүгүнкү коногубуз акыл насаатын айтып жатты. Анан апам болсо анын маңдайына отуруп алып, сөзүн бөлбөй кунт коюп угуп жатты. "Эч кайгырба" деп ал сөзүн улады. "Сенин аруу сезимиңе, тунук сүйүүңө эч ким тийише албайт. Аллах үчүн шейит болгон адамдын аманатын Роббим корубаганда ким корумак эле?" Мындай жагымдуу кабарды укканда апам кубанычы койнуна батпай ордунан тура калды да коногубуздун моюнуна асылып кучактап ыйлап жатты. Мен билгенмин. Роббим булардын каалаганын кылууга уруксат бербейт." Конок апамдын маңдайынан жыттады да аял сүйүп даласын сылап отургузуп тынчтандырды. Мен болсо ал аялдын көзүмдү албай, анын чырайлуу жүзү, жагымдуу көз карашы менен мени арбап алган эле. Анын нур тамган жамалына тойбой тиктеп жаттым. Эстен кеткис дагы бир нерсе, анын адамды башка бир дүйнөгө алып кете турган жыпар жыты бар эле. Апамдын да терең дем алып, мындай кайталаңыз жыпар жытты көкүрөгүнө толтура ырахаттанып жатканын көрдүм. Апам коногубузду дам сыздыруу үчүн бир нерселерди алып келди. Бирок ал суудан башка эч нерсе ичкен да, ооз тийген да жок. Анан мени жылмайып карады да, "Атың ким? Нуркыз" деп атымды сурады. Мен таң калдым. Ал менин атым кайдан билет? "Менин атым Нуркыз" дедим. "Машаллах" деди. "Жаратканым жалгасын сени. А сиздин атыңыз ким болот эже?" деп сурадым. Балалык кызыгуум артып. Ал жооп берген жок. Тек гана күлүп койду. Бир топ убакыт өткөндөн кийин ордунан турду да апамдын кулагына бир нерселерди шыбырады. Сырдуу коногубуз эмне деп айтканын мен уккан жокмун. Бирок апам ушунчалык жүзү кадимгидей нурдана түштү да кубанды. Канча мезгилден бери апамдын мынчалык кубанып, мынчалык бактуу болгонун биринчи жолу көрдүм эле. Ошентип коногубуз кетти. Апам ага биздин үйдө түнөп калыңыз деп айтпады. Мүмкүн бул аял кадимки аялдардан башка болгондугу үчүн бул анын көрүнүшүнөн эле белгилүү эле. Апама маанилүү бир кабар алып келгени билинип турду. Мен болсо апамдан канча сурасам дагы эмне деген айтпады. Болгону ал аял жашоо кыска, ар бир адам ар дайым даяр болуусу керек. Адамга өлүм качан келери белгисиз. Түбөлүктүү жашоону жоготуп албоо үчүн даярданып баруу керек. Ал жакта улуу адилеттүү сот бар деп айтты.
Ошентип коногубуз узап кетти. Бул күнү да апам бир кирпик какпай таң атырды. Багымдат намазына чейин убактысыз жалбарып, дуба кылуу, таспих тартуу, зикир чалуу менен өткөрдү. Ошол эле күнү эртең менен мени жанына чакырып алды да мындай деп айтты: "Кызым, эми сен чоңойдуң, болуп жаткан баардык нерсени түшүнүп калдың. Эгер мен көз жумсам, сен кайгырба. Эртеби кечпи бул башка келе турган чындык. Атаңа жолугарымды билгениң үчүн сен кайгырбашың керек, сен ыйлабашың керек, сен сүйүнүшүң керек. Карачы, бул дүйнөдө канча жашасак да кайгыдан башыбыз айрылбай кетилет. Канчалык эрте кете турган болсок, мен үчүн ошончолук жакшы болот. Мен кеткенден кийин сен байкеңдин жанына баргын. Ал сени жакшы көрөт, сени жакшы карайт. Эмки жылы мектепке барасың. Мен сени мектепке барып билим алганыңды, Аллахты тааныган чоң кыз болуп, акылдуу кыз болуп чоңоюшуңду каалайм. Мен дагы атаңды дагы уятка калтырып бууңду каалайм. Бул ажырашуунун ачуу күйүтүнө чыдаган, бул жашоодо жалгыз калуунун жазымышына чыдаган, жашооңдогу башка түшкөн кыйынчылыктарга, түз жерге салынган тузакка чыдагының. Апамдын мага мындай айтып жаткандарына түздөн түз эле коштошуу сөз экенин түшүнүп жаттым. Өлүмгө болгон ачык эле даярдык болду. Болжолумда тиги келген табышмактуу аял апама акка моюн сунуу тууралуу апамдан айрылып калууга мен чыдабайт элем, даяр эмес элем. Апамсыз бул жашоо, башка түшкөн кыйынчылыкты көтөрө албайт элем. Ар бир жолу жыттаганда кубат берип турган апамдын жыты болбосо, ар бир кыйналган кезде чачтарынан жыттап кучагына кысып мээрими болбосо, мен бул жашоодо чыдап көтөрө албайт элем. Ыйлап жибердим, апамдын мойнуна асылдым. Апа, мени таштап кетпечи. Мен сенсиз кантип жашайм? Атам дагы, сен дагы мени жалгыз таштап кетмекчисиңерби? Ошентип ичибиз күйүп болушуп, эне кыз болуп кучакташып ыйлап көпкө чейин отурдук. Ошол убакта, ошол күндү ичимдин жалыны менен куйкалаган ажырашууну эч качан унута албайм. Мен үчүн бул эмне? Мен үчүн бул сүйгөн дагы бир жандын ичер суусу түгөндү. Өмүр бою арманга толгон көз жашымды түгөтүү. Мени бул дүйнөдө жалгыз коколой баш кимге таштап баратасыңар? Бул дүйнөдө эч бир жыт апамдын жытына окшобойт экен. Эч бир жан апамдай жылуу кучагына мээримине баспайт экен. Эч бир жан апамдын мээримин бере албайт экен. Эч бир адам сыр бөлүшүп апамдай жакын боло албайт экен. Муну мага турмуш үйрөттү. Кыйналганда, кандай гана нерселерди башымдан өткөргөндө баарын түшүнүп жеттим. Апам кайрадан жай намазына башына отурду. Ар күнү кечинде саждага башын коюп, жалынып, жалбарып, дуба кылууну адатка айландырып алган эле. Бирок бүгүн жай намазынан эрте баш койду. Ал жер апамдын сүйгөн жери эле. Ошол жерде атам менен сүйлөшүп, ошол жерде көйдөнүүдөгү муңун төгүп, арманын айтып алчу эле. Ошол жерде дуба тилектерин айтып жалынчу эле. Ошол жерде апам үчүн өзгөчө мааниге ээ эле. Атам каза болгондон бери апамдын орду ошол жай намаз болуп калган. Тынымсыз сүйлөшүп, ал жерде Аллага ибадат кылчу эле. Апам бүгүн дагы ошол жерге отурду. Бирок жан дүйнөсүндө жагымдуу сезимдери тартуулаган бул жерге күндөгүдөн эрте отурду. Мен эмнегедир башынан эле бир таң калыштуу нерсе болуп жатканын сезип жаткам. Бир убакта апам мени жанына чакырды да колума акча берди. Бул акчаны алгын, жаннат эжеңе алып барып бер. Бул апамдын жаннат эжеге бере турган карызы окшойт. Акчаны алдым. Апам мени кучагына алып, бооруна басты да көкүрөгүнө толтура жыттап алды да баргынын деди. Аллахым сени жалгыз калтырбасын деп дуба кылды. Апамдын мага карата кылган дубасы, батасы акыркы жолку ушул жүрөгүнүн тереңинен чыкканын сезип жаттым. Бул коштошуунун соңку көшөгөсү болоорун мен ошол кезде билбеген экем. Аттиң билсем кана, болбосо мен апамдын жанынан чыгарып элем. Ошентип үйдөн чыктым. Үйдөн чыгарып жаннат эженин үйү бизден бир аз илгери жакта эле. Барып келгенинче 10 мүнөт убакыт алчу. Апам мага жаңы бут кийим сатып берген эле. Акчасын ошол жаннат эжеден алган окшойт. Ошол алган карызын акчасы болуу керек. Кызым, деди жаннат эже, менин алып барган акчамды көрүп, эмне үчүн мындай кылды? Мен ал акчаны сага арнап бербедим беле? Эмне үчүн апаң аны сенден кайра берип жиберди? Аттиң-ай, ушул жикем-ай, жүрөгү ушунчалык таза, пейли ченен, аттиң-ай, динине ушунчалык берилген аял заты дагы болот экен бу дүйнөдө, деди. Ошентип үйдү көздөй кайра тарттым. Ал жерде мен 2 мүнөткүчө кармалып калдым. Мен үйгө келдим, апамдын бөлмөсүнө кирдим. Апам болсо жай намазынын башында күндөгүдөй эле Куран китебин көкүрөгүнө басып жатыптыр. Башы болсо бир тарапта жер жаздап жатат. Бул көрүнүш мен үчүн абдан таң калыштуу болду. Себеби баягы конок аялдагы апамдын жанында бир нерселерди окуп отурган экен. Бир чети коркуп кеттим, бир чети шашып кеттим. Бул көрүнүш эмне? Жүрөгүм жырп эте түштү. Бир жамандык болгонун сездим. Бир жалын так төбөмдөн кирип, таманыма чейин куйкалап кетти. Бүткүл денем тирилдей баштады. Коркпо кызым, деди жанагы конок эже. Апаң, атаң менен жолугушту. Эми ал жанын кыйнаган күйүттөн арылды, жаны жайтапты. Мындан кийин аны кайгыга салган, күйүткө бартырган эч ким болбойт, эч нерсе болбойт. Аллахтын рахматына кабылып эң жогорку даражага ээ болду апаң. Эми апаң жаннаттан орун алды. Бул жакта анын денеси гана калды, деди. Сен эми чоңоюп калдың, кызым. Апаңдын кайгысы ушу менен бүткөнүн ойло, сен ыйлаба.
Кантип ыйлабайын, өнүмдүн чыгышынча алымдын жетишинче бакырып чыңырып жаттым. Апамдын үстүнө куладым. Апа, мени таштаба, эмнеге мени таштап кеттиң? Мени кимдерге таштадың? Мен эмне кылам? Апа, мен сенсиз эмне кылам? Мага эмне болот, апа? Апа, мен коркуп жатам. Апа, мени таштабачы. Жаным апа, мен эмне кыларымды билбей калтырап жаттым. Мен эмнеге калтырдың? Ала кет мени, апа. Мен үчүн убакыт өтпөй калгандай болду. Дүйнө, жашоо, өмүр деген түшүнүктөрдөн эч кандай маани калбады. Кичинекей дүйнөмдү алоологон отко чулгап кеткен эне күйүүтүнүн мынчалык адам чыдагыс оор болорун билген эмесмин. Ушул күнгө чейин түшүнгөн эмес экем. Кантип чыдай алам? Мени кучагына бекем кысып, маңдайымдан жыттап өөп эркелеткен атам жок. Көдөнүмдү толтуруп жыпар-жытын жыттап алчу апам жок. Эмне кылам? 6 жашар кыз үчүн бул адам чыдагыс күйүүт жоготуу оор экен. Бул жүктүн алдында анан кантип эзилбейсиң? Алдымда оозун арандай ачып бир өмүр турат. Бычактай курч тиштери менен мени бырчылдатып, тиштөө үчүн азуусуна салып, азап берүү үчүн көзү кызарып турду. Өзүмө келген кезде көзүмдү ачсам, мени апамдан бөлүп башка тарапка жаткырып коюшкан экен. Апамды болсо узатысынан жаткырышып, үстүнө ак шешеп менен жаап коюшуптур. Айланама көз салдым. Конок эже кайда деп сурадым. Жанымда турган аялдар: "Эмне болгон, кайдагы конок? Эмне деп жатасың, кызым?" деди. "Бул жерде бизге келген конок эже бар болчу. Апамдын жанында турган болчу." Аялдар бири-бирин карап калышты. "Бала неме катты коркуп калыптыр. Бул жерден алып кеткиле. Карагылачы, көзүнө ар нерсе көрүнө баштаган экен" дешти. Түшүнүктүү болду. Ал аялды эч ким көргөн эмес. Мен дагы кайра айта бербедим. Демек апам көз жумар алдында жалгыз калбаган экен. Жанында ал аял болуптур. Бирок ал аял ким экен? Али кичинекей акылымда мына ушул суроолорго жооп издеп жаттым. Ошол жерде апамдын баш жагында отурган Фатима апа ошол жердеги аялдарга айткан сөзү азыр да эсимден кетпейт. Карагыла да сабак алгыла. Эмне деген өлүм? Жашоосу жалаң гана кайгы менен, азап менен өтсө да, колдук барсын бир жолу үзгүлтүккө учратпады. Көрдүңөрбү, келип кеткендер көп болду. Байлары, колунда баарлары болду. Эги бир жолу байлыкка умтулдубу бул келин? Эги бир жолу мал мүлккө азгырылдыбы бул келин? Кайнисине алып берүү үчүн бир кыштакка баш ийбеди. Түз гана Алланын астына. Жолдошунун төшөгүн эч кимге тепсетпестен Алла менен кете берди. Ошентип Фатима апа ыйлай баштады. "Кандай аруу зат элең, Назира айым. Сен чындап эле сейрек жан болдуң. Кудайым насип кылса, бул жакта сага кошуна болгонубуз урматына, ал жакта бизге дагы шапаат кыларсың." Ошентип Назира айымдын бул дүйнөдөгү амал дептери жабылды. Бирок анын кызы болгон мен үчүн ушундай бир дептер ачылды. Андагы эсептин баш аламандыгынан качып кутулуу мүмкүн эмес эле. Мени алдыда чындап эле татаал күндөр күтүп жатты. Эч кимдин башына мындай оор турмуш мелес күндөр келбесин. Ошентип апамды жайына коюшту. Мен ошол убага чейин мүрзөдөн аябай коркчумун. Бирок апамды жерге бергенден кийин мүрзө биздин үйдөй болуп эле калды. Менин күндөрүм үй менен өтүп жатты. Апам ишенип таштап кеткен байкем бир күнү мени ушундай катуу урушту. "Эмне үчүн мынчалык ыйлайсың? Ыйлайсың да турасың. Апасы өлгөн жалгыз эле сен белең?" Ушинтип мени уруша берчү. Бир күндө ушинтип катуу көңүлүмдү калтырды. Апамдын мүрзөсүнө барып алып, мына ушулардын баарын айтмакмын. Мына ошентип арызданам деп чуркап бара жаткам. Менин бул кабарым үчүн апам аябай сүйүнө тургандай энтиге чуркап бараттым. Апамдын мүрзөсүн жакындаган кезде карасам, ал жерде жанагы сулуу конок аял туруптур. Анан ал менен ушунчалык жылуу жылмаюу менен тосуп алды. "Сен жаңы дубаларды үйрөнүп келип, аларды бул жерде апаңа окуп берген, Куран окуп тургун." Андан бери жылдар өттү. Андан кийин мен аялды такыр көрбөдүм. Демек жашоонун ыпластыктары жана күнөөлөрү рухубузду ошончолук каптап калган экен. Ошондуктан ал периштедей болгон аял мени эч ак эле оюнан чыгарып салган болуу керек.